өлкөдө баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аеосуз күрөш жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн натыйжасында 6 ай ичинде 677 кылмыш аныкталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 12 тонна 835 кг 62 грамм баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор алынган. Белгилей кетсек, былтыркыга салыштырмалуу 7 тонна 634 кг 147 граммга көп. Алардын ичинен апиим 93 грамм, героин 1 кг 26 грамм, психотроптук заттар 14 кг 910 грамм, каннабистин чайры 154 кг 873 грамм, марихуана 84 кг 932 грамм, кара куурай 3 кг 472 грамм, каннабистин саманы 8 кг 639 грамм, прекурсорлор 12 тонна 562 кг 412 грамм жана башкалар. Андан сырткары 7 жашыруун баңги лабораториялар жоюлуп, 58 кылмыштуу топтун ичине бөгөт коюлуп, баңги кылмыштары үчүн издөөдө жүргөн 10 адам кармалды. Интернет мейкиндигинде, анын ичинде Darknet, ошондой эле Vipol, Telegram жана башка мессенджерлер аркылуу баңги зат каражаттары жана психотроптук заттарды сатуу менен алектенүүчү тараптарга мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында 120 баңги кылмыштары катталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 9 кг 799 грамм баңги заттар алынган. Ошондой эле баңги заттарды таратуу менен алектенген 24 интернет дүкөн аныкталып, анын ичинен 3-өө жок кылынып, 4 уюштуруучусу кармалган. Жылдын башынан бери баңги заттар менен байланышкан кылмыштарды жасагандыгы үчүн чет элдик 10 жаран кармалган. Алардан мыйзамсыз жүгүртүүдөн 1 тонна 514 кг 360 грамм ар түрдүү баңги заттар алынган.